Мен оюм баягы бир принциптүү эле келатам. Мен ал мыйзамга каршымын. Себеби биз азыр ушундай дүйнөдө жашайбыз. Бири-бирибизден ар бир субъект өтө көз карандыбыз да. Мисалы биздин ушул билим берүү жагыбыз, социалдык жагыбыз, ден соолук жагыбыз бул өтө чоң бейөкмөт, өтө чоң чынында жакшы уюмдар аркылуу жардам берилип келет. Анан мен өзүм мисалы азыркы учурда экология советинде орун басарымын төраганын. Мен өзүм көрүп атам климатический маселелерди биз, экология маселесин, жашыл экономика маселесин биз андай уюмдарсыз чече албайбыз Кыргызстан өзүбүз. Анан ошондуктан биз өтө мындай кылдаттык карашыбыз керек да. Бизде закондор жакшы, менин оюм боюнча. Андан көрө жанагы ар бир укук коргоо орган өзүнүн ыйгарым укуктары бар. Алар текшерип атат, текшерүүчүсүнчү. Андан көрө биз ошол жагын карашыбыз керек. Финразведка өзүнүн ишин кылыш керек. Алар өздөрү ошондой кооптуу учурларды өздөрү таап чыкканга укуктары бар. Анан менин оюмча биз баягы укуктук жана талаада жакшы мындай принциптер менен жашай турган мамлекет катары калышыбыз керек. Анан бир жакты ойлобошубуз керек да. Биз мындай болуп атат, бейөкмөт уюмдар келип биздин баягы конституциялык строюбузга баягындай деп атышпайбы, кооптарды жаратып атат. Ал менен биз башка жолдор менен өзү ыйгарым укуктуу органдар аркылуу күрөш жүргүзүп жатабыз дагы эле, жүргүзүп келсек болот. Мен каршымын.